Соңғы вакыттарда эркектердин простатит, тукумсуздук оорулары көп кездешсе, ал эми аялдар арасында жатынга тиешелүү болгон көптөгөн гинекологиялык оорулар кездешүүдө дешет адистер. Мунун келип чыгуу себептери эмнеде? Кантип алдын алса болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз көпчүлүктүн суроолору боюнча урологиялык ооруларга кайрылдык. Теманы айта турган болсок, химикат заттардын эркектердин репродуктивдик ден соолугуна тийгизген таасири жөнүндө кененирээк айтып беребиз. Эгерде дал ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 082 код аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми WhatsApp номерибиз болсо 0508 87 88 97 номери. Анда сиздердин жана биздин суроолорго жооп берүү үчүн атайын студиябызга конок келген. Мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Дилшот Мирзакулов, Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андрологу, медицина илимдеринин кандидаты, Россия Федерациясынын районунун профессору. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Өзүңүз да байкасаңыз керек, соңку вакытта ушул эл арасында коомчулукта урологиялык ооруларга кабылган эркек кишилер көп баратат деп байма-бай эле айтылып келет да. Мунун себеби кандай деп түшүнсөк болот? Бүгүнкү күндө медицина өнүгүп, оорулар бат-баттан аныкталгандан улам ушундай ой пайда болушу мүмкүнбү, же болбосо чындыгында эле кайсы бир себептерден улам эркек кишилер урологиялык ооруларга кабылып жатабы? Саламатсыздарбы? Эми азыр туура айттыңыз, ушу эркектердин тукумсуздугу, жыныстык алсыздыгы, анан кийин эркектердин уруктук суюктугунун бат түшүшү, анан аялынын боюнда болбой калыптыр, боюнда болсо өспөй калыптыр, боюндан түшүп калыптыр, өкөдүш болуптур, анан кийин баш мээси өрчүбөй калыптыр, же болбосо бир төрөлүптүр, ашказаны жок экен, же ичегеси бүтүп калыптыр деген сөздөр өтө көбөйүп кетти азыркы маалда. Эми азыр биз өзүбүз 40 мүнөт азыркы убактыбыздан пайдаланып туруп, мен керектүү маалыматтарды кыска нуска кылып айтып өткөнгө аракет кылам. Бирок бул өзү өтө чоң тема болуп эсептелинет. Азыр ушул сиздин сурооңузга жараша, элибиздин суроосуна жараша керектүү маалыматтарды ушул боюнча берип өткөнгө аракет кылабыз. Эми мисалы үчүн мен айтып бере берейин, эркектердин тукумсуздугу азыркы мезгилде өтө көбөйүп бараткан бир көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет. Себеби мурун 20 жыл мурунку статистиканы алып караганда, ал убакытта 25-30% эркектерде тукумсуздук деп айтылат болчу эле. Азыр уже ушул көрсөткүч 50%га жетип калды. 45-50%, 55% кээ маалыматтарга караганда чет өлкөлөрдө ошол 60%га чейин ушуну жазып атышат. Буга себеби эмне? Мунун биринчи себептери, эркектердин тукумсуздугунун себептери биринчиси бул биз айтып өтөбүз постоянно, бул биринчиси болбой сезгенүү, простатит оорусу. Ушул жыныстык жакта урологиялык зара чыгаруучу орган системаларда воспаление деп коет. Ошолорду айтып өтсөк болот. Простатит, уретрит оорусу, анан кийин баягы бизде орхоэпидидимит деген оорулар, булар сезгенүүдөн келип чыга турган оорулар. Анан кийин пиелонефрит, бөйрөктүн сезгенүүсү, крипторхизм, гипогонадизм жана башка оорулар көбөйүп кетти. Ошол биринчи себеп болуп эсептелинет. Эми булардын воспаленияден, суук өткөндөн болду деп айта турган түрү бар. Анан кийин баягы жыныстык жак менен жугуучу оорулардан келип чыкты деп айта турган немебиз бар. Анан иммунитети түшүп кетиптир, ошолор өзү кичинегине аз-маз суукта калып сезгени болуп калган болушу мүмкүн, иммунитет түшүп кеткендик себеп болуп. Анан кийин ушул биз кээде таба албай кала турган учурларда болуп калат. Эмне себептен тукумсуздук келип чыкты? Ошол учурда биз муну идиопатикалык тукумсуздук деп айтылат. Баягы биз ушул тукумсуздуктун себебин таба албай калабыз. Ушу таппай калган убакытта буну ядохимикаттарга текшерип туруп, ушул тукумсуздук менен жабыркаган инсандын
канынан, зара анализдеринен, анан уруктук суюктугунан ошо химикат тапкан учурларыбыз да көп болот. Жакшы. Оорунун келип чыгуу себептерине токтолуп кеттиңиз да. Анан бир канча урологиялык оорулардын түрлөрүн да санап өттүңүз да. Бүгүнкү күндө эң көп кездешкени кайсынысы? Азыркы кезде бизде кичине суук башталышы менен простатит оорусу өтө көбөйүп кетет. Себеби баягы эркектердин ошол простата урук чыктагыч бези өтө тез сезгенип калат. Ошол өзү өнөкөт формада болот, бул хронический формада болот. Көбүнчө ошол ысыктан суукка киргенде ошол сезгенип простатит оорусу азыркы маалда көбүрөөк учурайт, бөйрөк оорулары көбүрөөк учурайт. Андан кийин жаш балдарда ошо бөйрөк оорулары, эми жаш балдарда простатит оорусу деле өзү жашар баратат. Мындай алып караганда, себеби 16 жаш балдардан деле ошол 18 жашар балдардан простатит оорусу келип чыгып атат. Бунун себептери эмне? Изилдеп барып карасаңыз, ушул бала ошо 16 жашында, 18 жашында башка мамлекеттерге, суук өлкөлөргө барып иштеп, ошол жерде өзүнүн тамак ашын карай албай калып, суук жерлерде иштеп, суук жерлерде жатып, өзү курсагын тойгузам деп аракет кылат, кийим кечеги же жакшы болбой калат. Анан кийин баягындай жеңил тамактар менен тамактанганга туура келип калат. Баягы пакеттиктеги ар түрдүү тамактарды жегенге туура келет. Өзү акча табайын деген максатта ар түрдүү жумушка кирип кете берет, суук ысыгына карабай. Ошон үчүн азыр 16-18, 20 жашар балдарда дагы простатит оорусу көбөйүп кетти. Жок, мына ушул маалымат булактарын карай турган болсом, эркектер арасында мында 80% десе бүгүнкү күндө 90% эркектер ушул простатитке кабылып жатат деген да маалыматтар тарап жатат да. Бул канчалык деңгээлде жөндөй бар? Же болбосо мындай түшүнсөк болобу, же эркек кишилер жаш өткөндөн кийин сөзсүз түрдө бул ооруга кабылышы мүмкүн деген? Көпчүлүк азыр маалыматтарга караганда, сиз айткан маалыматтар деле, мисалы үчүн кээ бирки өлкөлөрдө, мисалы үчүн биздин Кыргызстан шартыбызда, биздин бизге окшогон мамлекеттер, мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Кыргызстан, бизде баягы кышта болот бизде, анан жайда болот, жазда болот, ар неме өз убагында болгон үчүн баягы бизде ондой деле деңгээлге чыгара албайбыз, 90% деп простатитти. Себеби бизде, Кудайга шүгүр, бизде тамак ашыбыз деле башка мамлекеттерге караганда натуралдуу тамак ашыбыз көп, Кудайга шүгүр. Андан кийин биздин абабыз таза, суубуз таза. Ошон үчүн бизде 90% деп айта албайм. Биздин маалыматтарда ошо 60-70% деп жазылат. Башка мамлекеттерде бул 90%га чейин чыгышы мүмкүн. Себеби алардын жашоо шарты, жеген тамак ашы жана башкалары бөлөк. Биздин Кыргызстан шартыбызда 60-70-80%га жетпейт простат менен ооруга кабылгандардын саны. Анан элибизде эле биз көбүнчө ошо телевидениядан чыгып, анан массалык информациялар бергенибизде айтып турабыз постоянно, ушу кичине өзү сезгенин сезсе, эркек кишилер ошо кайрылыңыздар, уролог, андролог дабагерлерге кайрылып, алдын алыш керек деген. Жакшы. Кийинки суроо тема боюнча берсем, мына ушул химикат заттардын эркектердин репродуктивдик ден соолугуна тийгизген таасири жөнүндө айтып берсеңиз. Химикат заттар дегенде бул нерсеге жалпы айтылаттан көп нерсе кирет. Эми химикат заттар дегенде бул элибиз ону кандай кабыл түшүнөт? Химикат зат бул кайсыл зат деп ойлош мүмкүн. Эмне кайсы мен химикат менен иштеп атам дейиш мүмкүн. Же болбосо мен химикат жеп алдым, жедимби, жеген жокмун дейиш мүмкүн. Эми бул мисалы үчүн жөнөкөй азыр башка мамлекеттерден алып келип аткан бир мамлекетте күнөөлөп айтышыбыз кыйын. Азыр мына жерде мындай нерсе келип атат деп. Келип аткан туздар бар, мисалы үчүн даам бере турган туздар бар. Даам бере турган өтө ар түрдүү тамакка кошо турган приправа деп коет, ошого окшош даам берүүчү заттар көбөйүп кетти азыр. Мисалы үчүн бир ашканага барып тамак аш заказ берсеңиз, ал жерден бир ошол эле
ашты жасап берсе, сиз ошол эт менен, ошол эле күрүч менен үйгө барып жасасаңыз, ондай аш болбойт. Даамы окшошпойт. Эмне үчүн? Себеби ал жерде өзүнүн колдоно турган туздары бар. Ал туздун мисалы үчүн даам бере турган, эттин даамыны бир кичинекей кашта кошуп койсо, эттин даамын бере турган тамак ушундай туздар бар. Ошолорду колдонуу ал организмге сиңгенден кийин адамга зыян өзү тийгизе берет. Мен эми азыр өзүм бир немени айтып берейин. Өткөндө бир каймак сатат бизде. Таза каймакты алып жесеңиз, билесиз кандай даам экенин. Бирок бир жерден ушул упакованный каймакты алып жедим. Ошондо өтө даамдуу экен. Мен айттым, өтө даамдуу экен, бирок арзан экен. Берки 50 грамм, 100 граммдай каймак 55 сом турса, бул 30 сомго одон көбүрөөк каймак берет экен. Аны сүйүнүп жеп алдым да, эртеси ашказаным ооруп, тилдерим кесилип, кыйналып ооруп калдым. А бул эмнени билдирет? Мен ойлонуп көрдүм, бул химикаттан. Ошол каймактын даамын бере турган крахмал бирдекелерден кошуп жасап туруп, ошо каймакты окшоштуруп койгон экен. Аны мен билбей эле жеп алыпмын. Ошого окшош эле элибиз ошондой тамактарды баарын жеп атат. Баягы пакеттикте жеңил тамактарды сууга салып кайнатып жеп атат. Же болбосо мөмө чөмөлөрдү алып келип алып, алма салмадан башка бүт баягы теплицада пышканы бар, башка мамлекеттерден келип атканы бар. Айлап машина менен келип бизге жалтырап таптаза турган ушу мөмө чөмөлөр бар. Бул эмне үчүн мындай өзүнүн сапатын мындай качествосын сактап атат? Бул химикат менен обработка кылынып, буга чымын консо, ошол чымын өлүп калат. Бугачы курт жакын жолобойт. Ошон үчүн биздин агайларыбыз айтып калат эле, баягы курт жеген алманы жегиле деп. Ошого окшош химик зат менен өтө көп азыр биздин мамлекетке башка мамлекеттерден сактоо максатында, баягы курт кумурскалардан сактануу максатында пестициддер, гербициддер, ошого окшогон заттарды менен обработка кылынган тамак аштар өтө көп келет. Мындан башка дагы, мисалы кесипке байланыштуу дагы, эгерде завод фабрикаларды кандайдыр бир же болбосо аскердик кызмат өтөбү, жаатында да кандайдыр бир ушундай көйгөйлөр жаралышы мүмкүн да. Бул жерде деле химикаттар колдонот дегенде. Ооба, бул сиз туура айттыңыз. Бул профболезнь деп айтылат, профпатология деп. Ушундай заводдор бар. Мисалы үчүн ал жерде айлыгы көп жогору берет дагы. Анан өздөрүнө түшүндүрүп айтат. Мисалы үчүн сен дейт, ушунча акча алып атасың, зато мынандай жерде иштеп атасың. Ошого ыраазысыңбы дейт. Ушулар ыраазы болуп иштеген балдар көбүнчө келип калат бизге дагы. Анан 3 айда уже бала өзүнө эркектик немесин жоготот. Баягы жыныстык алсыздык деген, баягы тукумсуздук именно ушул балдардан чыгат. Себеби бул химикат жөн эле жеп коет. Бизге келип аткан мындай аз химикат эмес, ал прямо химикаттын ичинде иштейт. Анан буларга тамак, сүт, айран берип, башкаларды берип коет. Бирок бизден барып иштеген балдар ошо акча үчүн көп жерде иштеп келгенге мажбур болуп атат. Жакшы, мына ушул химикаттардын тамак аш аркылуу кирген химикаттар же болбосо аба аркылуу биздин организмге кирген химикаттардын мисалы жигит киши үчүн организмине кандай таасир берет, анан кандай ооруларды чакырат, ушуну так айтып кетсеңиз. Эми бул иш менен азыркы сиз айтып өткөн бул өзү жаңы тема болуп эсептелинет. Яда химикат организмге кирип кандай ооруларга себепчи болушу. Муну биз эми азыр өзүбүздүн тема боюнча, урология боюнча, андрология боюнча айтып берейин мен. Бирок мисалы үчүн бир ушул химикат зат менен обработка болгон тамак ашты жеп алган инсан бул организмге сиңет. Сиңгенден кийин бул ашказандан организмге сорулат, канга сорулат. Тарайт, э? Тарайт, кан аркылуу бут весь организмге тарайт. Бүт организмге тарайт. Кайсыл жерде отуруп калса, ошол жерде поражение алып келе берет. Мисалы үчүн көздө отурушу мүмкүн, баш мээде отурушу мүмкүн, щитовидный железада отурушу мүмкүн. Анан кийин баягы панкреас деп уйку бези деп коет, ошондо отурушу мүмкүн. Анан кийин бөйрөктөрдө, бөйрөктүн үстүнкү бездеринде отурушу мүмкүн. Анан эркектик касиеттерин бере турган бул жумуртканда ошо тукум калтада тукумдарында отуруп калышы мүмкүн. Эми бул организмди Алла Таалам ушундай жараткан, мисалы үчүн кан аркылуу келген ушул яда химикатты бул тукум калтадагы тукум өзүнө киргизбейт.
Себеби гематотестикуляр деген барьери бар. Эми бул химикатта кирди. Анан бул өзү сезгенип, суук жерде жүрүп, анан жакшы тамактанбай, иммунитети түшүп кеткен убакытта баягы гематотестикулярный барьердин күчү жетпей калат, баягы химикатты кой берет, ачылып кетет. Анан бул тукум калтага өткөндөн кийин биздин ошол эркектин тукум калтасында 2 клетка болот. Бири лейдига, бири сертоли деген 2 клеткасы бар. Сертоли деген клетка бул сперматозоидтерди иштеп чыгуусун камсыздайт, а лейдига клеткасы бул тестостерон менен организмди камсыздайт. А тестостерондун кызматы организмге эркектик сапатты берүү. Бул сакал мурдунан тартып, сөөгүн жоондугунан тартып, үнүнөн тартып бүт эркектик касиетти берген бул тестостерон гормон болуп эсептелинет. А экинчи сертоли клеткалары сперматозоидти иштеп чыгарыш керек да. Сперматозоидти өзүнүн этаптары бар иштеп чыгаруу. Ушул этаптарды бул химикат келгенден кийин бузуп коет. Бул сертоли клеткасы поражение болуп, яда химикат таасири менен сперматозоид иштеп чыгара албай калат. Анан лейдига клеткалары бул тестостеронду организмге чыгара албай калат уже. Анан кийин бул эркекте уже тукумсуздук башталат, жыныстык алсыздык башталат, баягы өзүнү өтө оор сезиши мүмкүн, нерв бузулушу мүмкүн, ошого окшогон илдеттерге алып келет. Жакшы. Кийинки суроо, эркек кишилер мисалы кандай азыктарды жеген жакшы, тамак рационунда дайыма болуш керек. Анан кандай азыктардан таптакыр баш тартып койгон жакшы? Ошол боюнча айтып берсеңиз, себептен көпчүлүгүбүз мисалы тамакка көңүл бурбайбыз, бирок биздин организмибизге акырындап таасир этип атканын эч кимибиз байкабайбыз да. Эми азыр биз айтып өттүк, баягы тамак аш бул эркек киши үчүн эмес, бүт элибиз үчүн айтсак деле боло берет. Баягы ар түрдүү суусундуктар бар, красители менен краска кошулган. Бул краска өзү яда химикат болуп эсептелет. Андан кийин азыр көбүнчө сиз менен биз элибизде ойлойт, бул шекер менен да ширин болот, суюктук депчи. Азыр шекердин ордуну каптай турган таблетка окшош дары-дармек ушундай бир таблеткалар бар. Ошону 10 литрге бир таблетка салып койсо, ошол эле вкусту, ошол эле ширени бере турган ушундай бир химикат заттар бар да. Ошон үчүн элибизге айтарыбыз ушундай ар түрдүү суусундуктардан, анан кийин баягы спиртной ичимдиктерден эркектерге, насвай сигарет дегенден, ошого окшош жеңил ар түрдүү тамак аштар бар. Ошолордон Тест татымдар, тест татым, ошо тамак аштар бар. Булар ар түрдүү пакеттиктерде болот. Даамы өтө жакшы болот, бирок организмге киргенден кийин анын зыяны тие турган. Эми анын аттарына айтканга бизде акыбыз жок. Ошо элибиз өзү билет кандай тамак аш экенин. Анан кийин ошо кандай тамактар пайдалуу? Кандай тамактар пайдалуу? Биздин өлкөбүздө өтө көп тамак аш. Сүт азыктары. Сүт азыктары, анан сүт, айран, натуралдуу мөмө жемиштер, жашылча жер мөмө жемиштер, жемиштер, мына максым шоронун дан азыктары, дан азыктары, ачтыкы болуп жасалган азыктар организмге өтө пайдалуу болуп эсептелинет. Багы анан кийин койдун эти, малдын эти, жылкынын эти, тоок эти, ушул үйдө багылган нерселердин тамактанса, ушулардын баары пайдалуу. Жакшы, эттер дагы демек эркек кишиге бул энергия берет экен, иммунитетин көтөрөт. Жакшы, биз азыр маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү рубрикада мен массаждын түрү лама массажын көрсөтүп берем. Бул массаж 7 чакрадан баштап бел оору, муун оору, пут оору ошолорго өтө пайдалуу. Буда точный да аралашып кетет арасына. Бул ыкма сло деп аталат. Сылайбыз и плюс 7 чакра менен энергия менен иштейбиз.
Bunday massaj булчуңдарга жакшы, спазмалар снимать этет. Белдери тырышып калат, ушуларга өтө жакшы. Желкени жасасак, жарым саат 40 мүнөт жасайбыз. Эгер желкеси менен белин жасаган болсок, 45 мүнөттөн 1 саатка чейин жасайбыз. Эгерде общий бардыгын массажын жасаган болсок, 1 саат, 1,5 саат жасайбыз. Мындай укала тери ооруларга мүмкүн эмес. Себеби аллергиясы болушу мүмкүн, денесинде жарасы болушу мүмкүн, ошолорго мүмкүн эмес. Анан калгандарына бардыгына боло берет. Адамдарда 21 меридиан каналдар болот. 21 меридиан каналдардан 360 точка болот. Ошонун себебинен биз точкаларды басканыбызда адамдардын мээсине кислород жете баштайт жана булчуңдар жумшайт. Массажыбызды аяктадык. Биздин пациент бир аз дем алып жатып туруш керек. Сиздер ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда биз химикат заттардын эркектердин репродуктивдик ден соолугуна тийгизген таасири жөнүндө маектешип жаткан кербезибиз. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Мен 36 жаштамын дейт. Простатит менен ооруймун. Бат-баттан ажатканага барып турам. Эмне кылышым керек, кантип дарыланышым керек дейт. Мына 36 жашка келиптир, эми билиптир өзүнүн простатитке кабылганын, буга чейин мисалы көңүл бурбай эле жүрүптүр да. Мындай жарандарыбыз бүгүнкү күндө миңдеп саналат десем да болот да. Ооба. Өтө көп простат менен жабыркагандар. Ошол эле учурда простатиттин мисалы биринчи белгилерин дагы кошумча айтып кетсеңиз болот. Хорошо. Биринчи белгилери, простатиттин белгилери баягы инибиз айтып өткөндөй туалекте тез каттап калат. Тез каттайт да, анан зара кылып бүткөндөн кийин дагы ошо зарасы тамчылап чыгып калат. Бел талы ооруйт, жыныстык алсыздык, уруктуктун баягы суюлуп кетиши, анан кийин бат түшүшү алып келет. Анан тукум калталар муздап, тердеп баштайт. Ошо өзүнү баягы андай настроениясы жок сезип баштайт. Ошол убакыттарда эркек киши сөзсүз түрдө ошо уролог, андролог дабагерлерге кайрылыш керек. Азыр мен биздин Ош облустук адам репродукциясы борборуна эркектер көбүнчө кайрылат. Ошол биздин борбордо керектүү бүт маалыматтар берилет дагы. Ошол диагностика кылуу үчүн бүт бизде керектүү аппаратуранын баары, анан ошолорду дарылоо ыкмаларынын бүт баары бизде бар. Ошо биздин ошол учурдан пайдаланып айтып өтүп кетсем болот. Ош облустук адам репродукциясы
борборуна кайрылса жакшы болот. Азыркы энебизде 36 жаштагы простат менен жабыркаган энебиз да кайрылсын, УЗИ көрүүнөн өтөт, анан кийин мазок, анан зара анализи, секрет простата деген анализдерибиз бар. Ошолорду анализдерди тапшырат. Может, дана жыныстык жол менен жугуучу оорулардын ар түрлөрү бар, можтолорго тапшырышы мүмкүн. А бул бүт анализдер ошо бизге барып жолуккандан кийин, маектешкенден кийин ошого карап туруп чечилет өзүнчө этап менен. Бизге кайрылса, биз керектүү жардамды беребиз. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы, уруктук пайызды дейт, кантип көтөрсө болот? Негизи дени сак адамда дейт, дени сак кишиде уруктук пайыз канча болуш керек деген? Дени сак адамда уруктуктун пайызы 1 миллилитрде 60 миллиондон 120 миллионго дери уруктун саны болуш керек. 120 миллион общий көлөмү 3 миллилитр тапшырган болсо, ошондо 360 миллионго дери болуш керек. Ал ичинен 60-70%дан артыгы тирүү болуш керек. Анын ичинен сапаттуусу 40%дан жогору болуш керек. Анан ичинде воспалениясы, сезгениши жок болуш керек. Анан жабышкандык, агрегация, агглютинация деп коет, ошонусу жок болуш керек. Бул баягы сопа-соо эркектин анализи. Жакшы, анан кантип көтөрсө болот дейт? Көтөрүү үчүн ушул спермограмма анализин тапшырат. Биздин борбордо 274 сом турат. Онун жыйынтыгына карап туруп биз керектүү ушул маалыматтарды беребиз. Мисалы үчүн көбүнчө мен чалып же болбосо мага дейт табигый нерселерди айтсаңыз ошолорду сурап калат. Мен ушунда чаңгак, бадам, мейиз, асел, сүт, айран, творог, сворог, баягы тоок, домашний үйдө жүргөн тооктун тукумун, ошого окшогон чеснок, пияз, балык, ошого окшогон жемиштерди сунуштап сунуштайсыз. Бирок бул сөзсүз түрдө эгерде бир курс дарылангандан кийин кошумча болгону дурусураак болсо. Эгерде ошол шамалдашы болсо, сезгенген болсо, ал нерселер жардам бериш кыйын. Ошону көп адам түшүнбөйт да. Биринчи барып анализ тапшырыш керек. Анализден сезгениш болсо, биринчи сезгенишин жок кылыш керек. Анан кийин ушул уруктука витаминдерди бериш керек. Себеби макана эгиш үчүн деле талага барып жерди тебип, чизил-пизил кылып жүгөрүн. Анан кийин жүгөр эгилет. Оны асфальтка барып эле чачып койбойт да. Жакшы, кийинки суроо. Мындай суроо пайда болот да, ушул урологиялык оорулар кайсы бир курактан баштап башталабы же болбосо бүгүнкү күндө жаш курагына карабай эле баардыгы ушундай калып калышы мүмкүнбү деген суроо. Мен көбүнчө айтам, урологиялык оорулар бул апасынын, энесинин төрөлүлүктөн башталышы мүмкүн. Себеби төрөлгөн баланы көбүнчө ата-энеси байкабай көтөрүп жүрө берет дагы. Кээде бизге сүннөткө отургузганга келип калганда биз байкайбыз дагы, айтабыз, мындай крипторхизм бар экен, гипоганадизм бар экен, мындай деп түшүндүргөндөн кийин эртерээк карабаппыз деп калат. Ошон үчүн ата-эне баласы төрөлгөндөн кийин эркек баланы ушул биринчи очеред ушул тукум калтасын караш керек, тукумдары ушул ордунда болуш керек. Баягы анан жыныстык мүчөнүн караш керек, нормада экендиги күбө болуш керек. Эгерде кемчилик сезсе, уролог, андролог дабагерлерге сөзсүз түрдө кайрылып көрсөтүп коюш керек. Бул себеби кийин убакыт өтөрү менен бул оңдой уже моюнсунбай калат, ооруну оңдош кыйыныраак болуп калат. Анан ушул көбүнчө маслихат беребиз, сүннөткө отургузганда ушул хирург дабагерлерге, уролог дабагерлерге кайрылгыла деп. Себеби ушулар биз сүннөткө отургузар убагында ушу көзөмөлдөн өткөрүп коебуз. Анан бала чоңоюп барган сайын бунун немесини караш керек. Баягы сач сакалы өсүп баратабы, өзүнүн көрүнүшү эркекче типтеби, ошолорду бүт эркек ата-эне ошону байкап карап туруш, ушудан башталат. Көзөмөлдөш керек. Анан кийин үйлөнөрдөн мурун балам, сен барып уролог дабагерге барып бир сыйра көрүнүп анализдерин тапшырып кой. Кызы болсо, кызым, сени турмушка бердим, бир сыйра көрүнүп кой деген бул өтө жакшы болот. Келечеги жакшы болот булардын. Жакшы. Жакшы кеңештерди айттыңыз. Мына ушул эркек кишилер кандай жашоо образында жашаш керек? Ушул боюнча деле айтып берсеңиз жакшы болот. Себептен бүгүнкү күндө биздин элде мисалы дүйнө элинде десем да болот да, мисалы урологиялык оорулардын көп кездешүүсү бул аз кыймылдуулук дагы болушу мүмкүн деген ой келет да.
Misal үчүн эркектер кандай жашаш керек? Эркек мисал үчүн үйлөнөрдөн мурундан баштайлы уже жаш кезин айтып өттүк. Эми үйлөнөр убагында ушу барып көрүндү. Кемчиликке жараша лечениясын алды, тазаланды, үй бүлө курду. Анан кийин бул дагы эмнеге маани бериш керек? Аялынын боюнда болсо, аялына чуркап барып фанта же башка бир суусундуктарды баягы ар түрдүү суусундуктар, баягы цитрус бир нерселерди көтөрүп келип алат. Уже аллергизация, химизация ушундойлор көбөйүп, баягы аялынын боюнан түшүп калышы мүмкүн, өспөй калышы мүмкүн, же болсо какой-то бир организмде вирустар болсо, ошолордун өнүп өсүп кетишине жардам берип коюшу мүмкүн ошо химик заттар. Ошон үчүн аялдын боюнда болгондон кийин буга жакшы сүйлөп, настроениясын көтөрүп, сүт айран, ошо творог, ошо таза тамак аштарды алып келип берип, стресстен нарыраак жүрүп, ошондой бир эркек үй бүлөсүн өзүн ушундай караганга аракет шарт түзүп бериш керек. Химикат заттарды, анан кийин телефон ойноп аткан болсо телефонду алып коюш керек. Өзү деле ойнобош керек телефонду. Азыр көбүн карасаң деле аялы деле, эркеги деле отуруп алып ушу маршрутка да телефонду, үйдө ham телефон, башкасы ham телефон. О телефон аял киши үчүн ошо баласына таасирин тийгизет. О өзүнө таасир тийген таасири, баласына тийген таасири, бала аны көтөрө албайт онун таасирин. Ошон үчүн ар түрдүү ооруга кабылдап калышы мүмкүн. Себеби жаш баланын организминде ошол жаңы өнүп өсүп келаткан ымыркай кичинекей зародыш деп коет. Бул өтө тез кабыл алат дагы. Ошол өзүнү өсүп келаткан процесстердин какой-то бир процесси бузулуп калса, ушул бала уже инвалидке же болбосо зрениясы түшүп кетиши мүмкүн, же болбосо акылы ончо жакшы болбой калышы мүмкүн. Башка жана башка жамандыктар алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн ушундай химикат заттар чекеге сүрүп, чоң телефондорду чекеге сүрүп, телефондо сүйлөшсө болду да. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, каяктасың, бияктамын. Ошо окшогон телефонго өтүп алыш керек. Ушуну баарын эркек ошол үй бүлөдө шарт түзүп бериш керек дагы. Өзү дагы үй бүлөгө көтөрүп бара турган нерсе химикат эмес, таза тамак аштарды көтөрүп барыш керек. Физкультура менен машыгыш керек. Жана башкаларды көбүнө айтышыбыз мүмкүн. Жакшы. Кайсы бир урологиялык оорулар, мисалы, өнөктөшүнө же болбосо жубайына дагы эркек киши аркылуу өтүшү мүмкүнбү? Кайсылар? Эркек кишиден аял кишиге өтө турган оорулар өтө көп. Бул жыныстык жак менен жугуучу оорулар деп коет. Бул тема өзүнчө деле өтө чоң тема. Мисалы үчүн ИПП деп кыскача айтып берсеңиз. Кыскача айтайын. Уреоплазмоз, микоплазма, хламидия, гонорея, трихомония, ЦМВ, ВПГ жана башка оорулар бар. Кандидоз деп коет, гарниролез деп коет. Булар мисалы үчүн көбүнчө чет өлкөгө чыгып келген инилерибиз бар. Ошолорду ушул моменттен пайдаланып айтып коелу. Ушулар ар түрдүү ситуацияда болуп калышы мүмкүн. Ошондо сөзсүз түрдө өз ушул убакытта же дабагерге кайрылсын, же болбосо өзүнүн мамлекетине келгенде биринчи кайрыла турганы ошол дабагерге кайрылып туруп, менде ушундай кемчилик бар, ушундай болгон деп ачыгын айтып, ошого жараша тиешелүү леченияны алып туруп, андан кийин аялы менен мамиле түзүш керек. Себеби ал көтөрүп келген нерсесин баарын ошо аялыга бериши мүмкүн, аялы келечекте балдарына бериши мүмкүн. Бул уже трагедияга алып келет. Жакшы, ашыкча салмактуулук же болбосо курсак салуу дагы эркектерге кандайдыр бир зыянын тийгизет? Ашыкча салмак салуу, курсак салуу бул өз негизинде организмде какой-то возрастта ошо курсак чыгып баштайт өзү. Бунун курсактан чыгышына себеп болуп ошо организмдеги эркектик тестостерон гормондун түшүп кетиши, анан палапартыш тамактануу, бир нормада тамактанбагандарда ушундай ичи чыгып кетет дагы, организмде тестостерон гормону түшүп кетет. Буну алдын алыш үчүн дабагерге кайрылса, ожирение же болбосо башка өзүнүн диагнозун коет дагы, диета немелерин бериши мүмкүн. Организмде тестостерон кандай деңгээлде экенин да көрүп туруп, ого жараша керектүү дары-дармектерди жазабыз биз. Демек, бул курсак салуудагы чындыгында урологиялык ооруларды алып келет десек болот. Пассивный образ жизньге алып келип коет. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Мына ушул простатиттин алдын алуу үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Жылуу кийиниш керек, дагы эмне кылыш керек? Буту жылуу кармаш керек? Простаттын алдын алуу үчүн биринчи кыскача. Биринчи очередте ушу аял дагы, эркек дагы ушу 6 ай сайын, 1 жыл сайын уролог, гинеколог дабагерлерге кайрылып туруш керек. Уролог, гинеколог булардын воспаление сезгенүүсүнү жоготуп турат.
ошондо простата бези сезгени оорубайт. Анан кийин сиз айтмакчы жылуу кийиниш керек, баягы муздак жерлерде көп отургандарда ошол өзүнүн физкультура менен машыгып, башка велосипед же болбосо ат минип же болбосо физкультура менен көбүрөөк машыкса, ошол простаттын алдына алганга жакшы болот. Жакшы. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Дилшот Мирзакулов, Ош облустук адам репродукциясы борборунун дарыгер, уролог, андролог, медицина илимдеринин кандидаты, Россия Федерациясынын район профессору болду. Рахмат айтабыз, ишиңизге ийгиликтер болсун. Ушу менен Илим жана Билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.